урматтуу Шайлообек Атазов менен тиги Айбек Осмонов, сиздер ушуну добушка койдурбай эле койсоңуздар туура болот да. Мен дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда Центризбирком баасын бериш керек. Бүгүн элдин абалы оор, кымбатчылык келип атат. Рахмат, Шайлообек эне мен тоскоолдук жараткан жокмун. Мага мындай неме кылбай эле койгула. Ол өзүн пиар кыла турган болсо. Рахмат, төрага мен өзүмдүн оюмду ортого салайынчы. Дегеле мына 6 жыл депутат болуп келдим да, жанагы орустар айтмак жазбанка, дазванка дегенчи. Бизде жогорку кеңеште бир дагы жолу мындай 120 депутаттын 100ü катышкан жыйын болгон эмес. Азыр деле залда 50 киши отурат. Ушу 50 кишинин жарымысынан көп эртең шайлоого баратат. Анан 20 киши иш алып бармак беле. Бул биринчи негизги себеп. Анан экинчиден, эгерде биз талапкер болуп, катталып алып, анан ушул жакка келип сессия өткөрсөк, бул административдик ресурс болуп калат да. Кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланды дешет да. Бул мыйзамдык жагынан билбейм кандай туура келет, туура келбей, бирок моральдык жактан туура эмес да. Министрлердин баары кызматтарын тапшырып кетишти, омбудсмени баш болуп. Анан биз болсо келип алтыр бул жерден сүйлөсөк, ал үгүт ишине байланыштуу эмеспи, баары бир деле сен өзүңдү жалпы элге жарнама кылып атпайсыңбы? Сенин ишиңди көргөзүп атпайсыңбы? Бул административдик ресурс болуп калат да. Ошон үчүн токтом долбоору туура эле. Эми элдин баары шайлоодо жүрсө, анан кийин жана 5 элге жетөлдүн керегине деп ушул жерде бир 2 депутат кыйкырып турса, кворум жок деп, шерменде болосуз да. Ошон үчүн буну кайрылып келиштин негизи деле жок дейм да, туура эле да. Анан урматтуу Шайлообек Атазов менен тиги Айбек Осмонов, сиздер ушуну добушка койдурбай эле койсоңуздар туура болот да. Менин сунушум сиздерге. Рахмат. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Мен фамилиямды Айбек Осмонов фамилиясын айтып кетти, жооп берип коеюн. Рыскелди Момбековага сиз айтып атасыз, кайтаргыла деп. Биз айтып атабыз. Дагы былтыркы күздөгүдөй болуп сиз Атамбаевди жетелеп площадка чыкпаңыз деп ушул депутаттар көзөмөлдөп турайлы деп. Сиз билесиз. Сиздин катарыңызда 5 жолу депутат болуп келген уруулар бар. Ошо урууларды мына азыр биз 1 жылдан бери көрбөй атабыз. Мейли бир апта барып иштейли. Бирок кайрадан баягы ууру кескилер барып туруп, элди будуңчан кылбаш үчүн президентке, министрлер кабинетине жардам берип турайлы деп. Да, бул жерге келип эгер өзүнү реклама кылган популисттер болсо, анда Центризбирком баасын бериш керек. Бирок келбегендер келбей эле жүрөт. Мына келгендер иштей бериш керек да, шайлоого катышпаган депутаттардын укугуну эмне үчүн чектеп атасыңар? Мыйзам жол берип аткандан кийинки парламент шайланып келип ант бергенге чейин конституция жол берип атса, анан кийин дагы мына реваншисттер чыгат, популисттер чыгат, сатып алгычтар, админресурстар болсо, биз бул жерде баа берип турушубуз керек, ойлорубузду айтып. Бирок шайлоого аралашпай атабыз да. Кыш келе атат. Мына Марипов Улукбек Асамидович отчет берем деп атып, жетишпей кетип калды. Бүгүн элдин абалы оор, кымбатчылык келип атат. Парламенттен башканы министрлер укпайт азыр. Президентибизди мында министрлер алдап койгон тарыхта билебиз. Былтыркы күз кайталанып кетпеш үчүн айтып атабыз. Урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Рахмат, Шайлообек эне мен тоскоолдук жараткан жокмун. Бир нерсени ойлосоңуздар, урматтуу кесиптештер. Төрагабыз Талант Турдумаматович шайлоого катышып атат. БШКга кетти фамилиясы. Эртең кызматтан кетет. Нурбек Сыдыгалиев кызматтан кетти. Айда Камчыбекова комитеттен өттү. Буда бууга кетти. Ким алып барат? Анда төраганы шайлап алайык. Анда төраганы шайлаш керек да. Ким алып барат? Төрага жок болсо. Анан палата иштебесе, комитет фракциялар иштебейт регламент боюнча. А комитет фракциялар иштесе, палатага мен алып чыгасыңар. Корутунду жок болсо. Мен ошол мыйзамды жогу карап атам. Анан дегеле. Бул өзү туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан мага мындай неме кылбай эле койгула. Мен буга каршымын. Анан эми макул болгондор макул болорсуң. Кеп бири-бирибиздин атыбызды атабай эле, анан кийин пиар кылбай эле коелу. Мына баштай турган иш түш болуп калды. Азыр биз күн тартибине киришкенче обед болуп калат.
Шылдың болатпайсыз. Ошо мен ойымды эле айттым. Рахмат. Анда төрага шайлайык. Сунуш Рахмат. киргизем. Бермен Чечебиз. Üçüncü mikrofon. Рахмат, Кыргызстан фракциясы Дастан Жумабеков. Таң Турмамович, жанагы биринчи алган токтомубуз добуш менен өттү эле өткөн жокпу? Ошону бир тактап алсак. Эл менен жолугушуу. Reglamент boyunca 61 doğuş болуш керек. Анда өткөн жок. Өткөн жок. Ошону тактоо иретинде сурайын дедим эле, анда өткөн жок. Анда кайрылып келдик да. Рахмат. Экинчи mikrofon. Tanıtırılmaz. Anda bizde Jorkeniş'in oturumlar bolsa anda televizyonu öçürüş gerek. Ügüt işler sırana болады da. Бұл жерде любой мәселені алсаң дағы ушул мәселени жакшы эле талкуулап, ал массалык маалымат каражаттарга кетет да. Башка талапкерлерге Jorkeniş'te болгондорго кичине препятствие болуп калат да. Ошон үчүн менимче бул туура эмес өзү. Дайыма практика ушундай болгон, болуп келаткан дайыма. 2015-жылда, 20-жылда бүгүн дагы бул жаңы практика эмес да. Эми бизге талапкерлерге жакшы да. Чындыгында наоборот тескерисинче бизге жакшы. Отурум болгондо биз оюбузду айтабыз, бизге жакшы. Бирок чындыгында ачык мындай тең болсун десек, анда отурум болбош керек. Да, бирдеме болуп калса, сиздин укугуңуз бар, чакырып депутаттарды отурумду биз өткөрө беребиз. Рахмат. Ушундай укук бар. Экстренный случай болсо, качан болбосун биз дайыма чогулганга, кезексиз жыйын өткөнгө биздин мыйзам жол берет. 4-cü mikrofon, анан 6-cı. Талант Турдумович, эми депутаттар менен дагы макулдашыш керек да. Баягы шайлоого аттанып аткан депутаттарыбыз бар арабызда, барбай турган депутаттар бар. Бирок мыйзам ачык көрсөтүп атпайбы? Депутаттар мандатын тыштабай туруп шайлоого кетет. Аткаруу бийлегиндер жумушун өткөзүп коюп кетип атат, туурабы? Бизди эмне үчүн калтырып коюп атат, мандатын тыштабасын деп. Кезексиз жыйындар болуп калышы ыктымал. Комитеттерде жанакындай мыйзамдар болуп калат кегесте срочно карап бериш керек болот. Ошон үчүн муну ачык коюш керек. Эгерде шайлоочулар менен кете турган болсо, кезексиз жыйынга келип турса, комитеттердин төрагаларына да тапшырма берсеңиз, эгерде комитетте бир маселе көтөрүлүп калса, кворум кылып беришсин. Мандатын тыштап кетпегенден кийин алар обязан. Бардык нерсе кворумга келип такалат. Бүгүн комитеттер өтпөйт атат, ачыгын айткандачы. Комитетти, не то жыйын эмес, комитеттерди жыйнаш кыйын болуп атат. Эртең күнү ачык калтырып койгон болсок, дагы өтпөсө, биз мындайча айтканда бир аз туура эмес болуп калат бул маселе дагычы. 6-cı mikrofon. Рахмат, урматтуу төрага. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Баш мыйзамда жазылган. Керек болсо ушул депутаттарда, төрага дагы эч кандай алмашпайт, шайлоо болуп калса деп. Шайлоо болсо анан төрага алмашат деп кээ бирлер мындай билип-билбей айтып атат. Андай нерсе жок. Өзүнүн кызматынан эч качан кетпейт. Кийинки депутаттар келгенге чейин баш мыйзамда. Мыйзам боюнча кете бербейли, биз мыйзамды гана айтабыз. Если бул жерге келип алып, өзүн пиар кыла турган болсо, чындыгында бышка турат. Өзүнүн эмесин берет, баасын берет. Мыйзам менен иштейли да. Рахмат. Рахмат.